Dana, The World Citizen, Астанада ар кайсы өлкөлөрдүн миңдеген аялдардын тагдырына таасир эткен казак аялы тууралуу даректи тасманын бет ачары болду. Тасманын каарманы учурда АКШда жашаган сценарист жана режиссер Дана Зияшева. Продюсердин Коста-Рикадагы тасмасы ал өлкөнүн өкмөтүн жашы жетелик кыздарга турмушка чыгууга мыйзамдуу түрдө тыюу салууга түрткү болгон. Бул эмгекте мекендештердин Америка, Монголия, Ирак, Түндүк Кореядагы социалдык көйгөйлөргө байланыштуу долбоорлору чагылдырылган. Бул казакстандык журналист Маншук Шымырбайдын автордук долбоору. Тасма Нью-Йорк фильм академия колдоосу менен Лос-Анджелес шаарында тартылган. Бул кызметтердин баарыны ЮНЕСКО мен ЮН, яғни Бириккен Улуттар. Бул кызматтардын баары ЮНЕСКОнун жана БУнун курамында Борбордук Азия мамлекеттери боюнча кеңешчи катары аткарган жумушу. Учурда ал продюсер, сценарист, чыгармачыл жана өз подкастын улантууда. Ал адамдын эмгек ишмердигине, баштан өткөн тажрыйбасына көз чаптырсак, чындыгында казак кызын казак коомчулугунда, казак кыздарына үлгү катары көрүүгө, аны менен сыймыктанууга татыктуу. Алууга, мактанууга, казактын кызын көрөм десең, міне осындай деп алемге жар салууга ылайыкты. Ошондой эле бул күнү Борбор калаада аялдардын болмушу менен ички дүйнөсүнө арналган сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Анда өлкөнүн 10го жакын аял заты кылкалем чеберлеринин 25 чыгармасы коюлду. Көргөзмөдө көркөм өнөр искусствосуна кадам таштаган жаш сүрөтчүлөрдүн эмгектери да сунушталды.